Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain amma ba'd. Бүгүнкү сабагыбыз ошо темада жарыялангандай эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга даттануу тууралуу. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, кээ бир жанагы соц тармактарга кирип, айрыкча Facebookка кирген кээ бир туугандарыбыз билсе керек, бир 2 күн мурун Кыргызстанга белгилүү болгон коомдук ишмер, журналист бир адам бар эле, Мыктыбек Арстанбек деген. Ошол киши Сауд Арабияга умрага бармакчы иден, анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кабырын зыярат кылып баратып, ошону видеого түшүрүп, анан биз ошо пайгамбарыбызга даттанабыз деп айткан жери бар экен. Анан темага дагы биздин даттанаарыбыз бар деп ошондой аталышта кыска видео чыгарып койгон экен. Мына ушуга байланыштуу сабак өтөйүн деп чечтим, анткени бул өтө керек болгон, зарыл болгон маселелерден. Адам баласы мусулман болгондон кийин өзүнүн акыйдасына, ыйманга байланыштуу маселелерди так жана туура билип алыш керек. Баарыбызга белгилүү болгондой, Аллах субхана таала бардык адамзатты, бардык махлуктарды, адамдардан болгон махлуктарды өзүнө ибадат кылуулары үчүн гана жараткан. Алла таала айткандай: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен жиндер менен адамзатты өзүмө ибадат кылуулары үчүн жараттым деген. Демек биз бул жашоого келгенде Аллах субхана таалага ибадат кылуу үчүн келгенбиз. Биздин эң негизги милдетибиз Аллах субхана таалага түз, эч бир шериги жок Алла таалага сыйынып жалбарышыбыз керек. Мына биздин эң негизги максатыбыз ушул. Жана ушул нерсе бардык пайгамбарлардын дааваты болгон. Алла таала айтканы: "Ва лакад ба'асна фи кулли умматин расулан ан и'будуллаха ва иджтанибут тагут." Биз ар бир коомго пайгамбар жибердик. Эмне себептен? Ан и'будуллах, Аллах субхана таалага сыйынгыла, ва иджтанибут тагут, тагуттан, ширктен, шайтандын жолунан алыс болгула деп жибердик деген. Демек адамзаттын милдети мойнунда Аллах субхана таалага сыйынуу. Ошол себептен исламдын 5 түркүгүнүн алгачкы түркүгү ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах келмеси болгон. Ла иляха иллаллах мааниси Аллах субхана тааладан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Демек биздин бардык сыйынуунун бардык түрлөрү Аллах субхана тааланын өзүнө гана арналыш керек. Ошол сыйынуулардын ичинен ибадат деп саналган ушу ибадаттардын ичинен дуа кылуу, Алла таалага жалдырап жалбаруу бул дагы ибадат болуп саналат. Алла таала Куранда айткандай: "Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб уджибу да'вата да'i иза да'ан." Эгерде сенден пенделерин мен жөнүндө сураган болсо, айткан дейт. Анда мен алар үчүн жакынмын. Уджибу да'вата да'i. Ошол эки дуа кылган адамдын дуасына жооп берем деп. Жана Аллах субхана башка жерде башка аятта айтып атат: "Ва қала раббукум уд'уни астажиб лакум." Силердин Роббиңер айтты, дуа кылгыла деп. Алла таала болсо астажиб лакум, силерге жооп берем деп атат. Демек дуа кылуу бул Алла таалага ибадат болуп саналат. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Тирмизи риваят кылган хадисте айтат: "Ад-дуа хуал ибада" деп. Дуа бул ибадат деп. Кимде ким Алла таалага жалдырган болсо, суранган болсо, тилектелеген болсо, жардам суранган болсо, ушунун баары тең ибадат болуп саналат. Биз Алла таалага жалдырап сурануу менен жакындап ибадат кылабыз. Демек ошол ибадат бир гана Аллах субхана тааланын өзүнө гана арналыш керек. Дуа ибадатын Алла тааладан башка эч бир махлукка жумшаган болбойт. Мейли ал периште болсун, пайгамбар болсун, олия болсун, асман болсун, жер болсун, жырдыз болсун, деги эле кандай махлуктун түрү болбосун, ага дуа кылган туура эмес. Эгерде ким ошондой махлукка жалдырап ошолордон жардам сурап аларга жаланган болсо, демек Алла таала ал ширик келтирген болуп саналат. Аллах субхана таала ширк күнөөсүнөн бардык мусулмандар сактасын. Эми ушундай баягы илим азайган заманда ошо таухидке, Аллах субхана таалага сыйынууга байланыштуу болгон маселени көптөгөн адамдар илимден алыстаган себептүү билбей келишет. Кээде билип билбей ушундай таухидке толугу менен зыян келтирген, же болбосо таухидти алсыраткан, ыйманды алсыраткан кээ бир сөздөрдү же иш аракеттерди кыла беришет. Мунун баары тең эмне? Мунун баары тең ошо адамдардын илимге
жалпысынан шарият илимине кызыкпагандыктан келип чыгат. Ошо шарият илими үчүн айрыкча таухид илими, Аллах субхана таалага жалгыз, Аллах тааланын жалгыз өзүнө гана сыйынуу илимине кош көңүл бурбагандыктан келип чыгат. Кээ бир адамдар бар, ошо таухид сүннөткө чакырып, ширктен кайтарып, бидаттан кайтарган болсо, таухидди эле бересиңер, ширкти эле бересиңер деп жаман көрүшөт. Эмне себептен ошо таухидке көңүл бурган, сүннөткө көңүл бурган адамдар ошентип жанталашып элдерге ушул нерсени көбүрөөк айтканга аракет кылышат. Анткени мына ушундай маселелер билинбей чыга берет. Таухидке баягы зыян келтире турган нерселер адамдардын оозунан же кылган иш аракеттеринен байма бай көрүнүп турат. Бирок көптөгөн адамдар муну байкабайт. Эмне себептен? Анткени алар окубаса, билбесе кантип байкашат? Билишпейт. Ошондуктан таухидке көңүл буруу өтө зарыл. Буга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү да көңүл буруп кеткен. Андан кийин сахабалар, бардык ислам аалымдары ошол нерсеге катуу көңүл бурушкан. Ошондуктан ар бир мусулманда буга нерсеге катуу көңүл буруш керек. Биз эмес, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сахабалары үчүн ушу ширк күнөөсүнөн корккон. Имам Ахмад ривайет кылган хадисте айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Иннама ахвафу ма ахафу алейкум аш-ширкул асгар" деген. Силер үчүн мен өтө корко турган нерсе бул кичинекей ширк деген. Ал эмне дегенде, рия деп айткан. Эл көрсүн, эл уксун деген ниетте Алла таалага ибадат кылуу рия деп айтат. Бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сахабалары үчүн коркуп атат. Баш сахабалардан кийинки адамдарды биз эмне деп айтабыз? Мына ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанында жүрүшүп, таалим алышып, Курандын түшкөнүнө күбө болуп турган адамдар үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ширктен коркуп атат. Ошондуктан демек андан кийинки адамдар бул маселеге өтө бекем болуп, катуу көңүл буруш керек. Керек болсо сахабалар эмес, Ибрахим алейхиссалам, биздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чоң аталарынан болгон киши, таухид менен өтө белгилүү болгон сахаба, пайгамбар Ибрахим алейхиссалам. Ошо Аллах таалага жалдырап дуа кылып атат. "Ваджудни ва бани ан нa'будал аснам." Мени жана менин урпактарымды ушу буттарга сыйынып кетүүдөн сактагын деп атат. Ошондуктан Ибрахим Тайми деген чоң табейин киши айтканда, ошо Ибрахим алейхиссаламдан кийин ким ушул балееден кутулдум деп, ушул балееден балеге учурабай аманчылыкта болом деп ким айта алат деген да. Ширк балесин айтып атат. Ошондуктан ар бир адам ушул нерседен коркуп, таухидке катуу көңүл буруш керек, үйрөнүш керек. Ушул нерсеге көп басым жасаш керек. Анткени азыркы заман фитна заман, илим азайган заман, илимге көңүл бургандар өтө эле азайып кеткендер. Көп аябай. Ошондуктан ар бир адамдын негизги милдети ушул нерсе. Таухидти биринчи үйрөнүп, ушул илимди ушундан башташ керек. Даават кылганда да ушул нерсеге чакырыш керек. Мындан баштап, керек болсо ага чейин таштайынан баштап өлгөнгө чейин ушул нерсеге амал кылып, ушул нерсе чакырып жүрүш керек. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дааваты ушундай болгон. Ушул нерсе менен баштап, өлөрүнө чейин ушул нерсеге көңүл буруп кеткен таухидке. Айша энебиз жанагы андан башка сахабалар ривайет кылган Бухари, Муслим деген хадис айтат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушу өлүм төшөгүндө жатып, еврейлер менен христиандарга наалат айтты. Эмне себептен дегенде, алар деген өздөрүнүн ошо пайгамбарлардын кабырларын мешитке айландырып алышты деген. Мындайча айтканда, пайгамбарлар өлгөн болсо ошолордун кабырын мешитке айландырып, сыйынуучу жайга айландырып алган. Ошону ривайет кылган хадистер айтып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам муну эмнеге эскертип айтып атат деп. Ошол нерседен эскертип сактангыла, ошондой нерселерди кылбагыла деп ошондой мааниде айтып атат. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлүм төшөгүндө дагы, өлүм төшөгүндө жатып, ошо өзүнүн үммөтү ширк кылып, өзү өтүп кеткенден кийин анын аркасынан жанагындай аша чабышып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды барктаганда, өзүнүн деңгээлинен, өзүнүн даражасынан аша чаап, макташып, чегине чыгып, Алла таалага шерик кылбасын деп катуу көңүл бурган. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка Абу Дауд ривайет кылган хадисте айтат: "Силер үйүңөрдү кабырларга айландырып албагыла, жана ошондой эле менин кабырымды майрам кылып албагыла" деген да. Үйүңөрдү кабыр кылып албагыла деген мааниси үйүңөрдө намаз окуп тургула деген, айрыкча нафил намаздар. Менин кабырымды майрам кылбагыла дегендин себеби ошол жака чогулуп, ошону белгилүү кылып,
ошонун аркасынан ширк туура эмес күнөө иштерди кылбагыла деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тыюу салып кеткен. Мына ошондуктан ушул маселелер өтө зарыл. Анан биздин негизги болгон маселебиз жана темада келгендей пайгамбарыбызга даттануу деп келди. Ошонун аркасында дагы анан шафаат маселеси боюнча да айтып кетебиз. Анткени ушул эки маселенин бири-бирине баягы байланышы бар. Албетте адам баласынын кандай муктаждыгы болбосун, кандай зарыл иши болбосун, ушунун баарын тең Алла Таалага кайрылып, Алла Тааладан сурап, Алла Таалага жалдырыш керек, ошону чечип берди. Эч бир махлукка жалдырап, кайрылып ага даттанган болбойт. Айрыкча өтүп кеткенден кийин. Албетте адам баласы тирүү кезинде Аллах субхана таала дуа кылып, эгерде кайсы бир адамдын башына мүмкүнчүлүк түшүп калган, кыйынчылык түшүп калган болсо, Алла Таалага жалдырап дуа кылып, андан кийин бир жардам бере турган адамга барып, анан өзүнүн арыз муңун даттануусун айткан болсо, ал адамдын колунан келип жардам берип койсо, бул башка иш. Бирок адам баласы өтүп кеткенден кийин, бул дүйнөдөн өткөндөн кийин, каза болгондон кийин ал эч кимге жардам бере албайт. Мейли ал кандай олия болобу, пайгамбар болобу, алар эч кимге жардам бере албайт. Ошол себептен Аллах субхана таала Куранда пайгамбарыбызга айтып, иннека майитун ва иннаху майитун, сен дагы өлөсүң, алар да өлөт деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлгөн, бул жашоодон кеткен. Ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлгөндөн кийин сахабалар аны жууп, кепиндеп, зыйнатын жасап, жаназасын окуп узатышкан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын анча-мынча калган мүлктөрү мусулмандардын казынасына кеткен. Фатима энебиз Абу Бакырдан мен атамдын мурасынан бер деп келгенде, пайгамбарлардын артынан мурас калбайт деп бербестен аны мусулмандардын казынасына жумшаган. Пайгамбарыбыз өттү деп сахабалар андан кийин Абу Бакырды халифа кылып шайлашкан. Ошон менен вахий токтогон. Мындайча айтканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөдөн өткөн, каза болгон. Ал Аллах субхана таала буйруган баардык милдеттерди мойнунда жүктөлгөн парзы жеткирип бүткөн. Куран толугу менен түшкөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үммөткө тиешелүү болгон, керектүү болгон баардык өкүмдөрдү Куранды чечмелөө аркылуу, сүннөтү, осуяттар аркылуу бизге жеткирип бүткөн. Болду, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шариаты мына китеп жүзүндө жана алымдардын көкүрөктөрүнө сакталып турат. Ким дин маселеси боюнча бир нерсени издейм деген болсо, мына ошондой булактарга кайрылып ошодон табаш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бүттү, бул жашоодон өткөндөн кийин ал эч кимге жардам бере албайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жардамы ошол даават кылып бизге шариятты таштап кеткен. Анан качангандан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кыямат күнү тирилгенден кийин ана башка маселелер, шафаат маселеси ошондо кетет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабырында жатканда болду. Адамдарга эч кандай жардам көрсөтпөйт. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артында калган сахабалары канча деген кыйынчылык иштерди, канча деген талаш тартыштарды баштарынан өткөрүшкөн. Ошонун бирөөсү ошол убакта келип, кой мына пайгамбарыбыз тирүү болуш керек. Биз мындан сурап алалы, чечип алалы, же маселеби чечип бер деп эч кимиз кайрылган эмес. Болбосо пайгамбарлар оңой болот эле, келип кабырына келип пайгамбар кайрылып, мына ушул маселени чечип берип койчу, түшүнүш албай атабыз, же болбосо ушундай хадис айтылыптыр сиздин атыңыздан, ушул хадис туурабы, туура эмеспи, чечип алат эле, андай бирөөсүндө калган эмес. Муну эмне себептен айтып атам? Анткени кээ бир адамдар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды тирүү деп айтып, албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тирүү кабырында, бирок биз ойлогондой могу жашоодогудай тирүүлүк эмес ал жерде. Аны барзах жашоосу деп коет. Барзах жашоосунун жашоосу таптакыр башкача, бул жашоого окшобойт. Керек болсо Аллах субхана таала пайгамбарларды гана кабырда тирүү кылбастан, Аллах тааланын жолунда каза болгон, жихад жолунда каза болгон шахидтерди да тирүү деп айткан. Мына Аллах субхана таала Куранда айтып атат: "Ва тaqul lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun walakin la tash'urun." Силер Аллах субхана тааланын жолунда каза болгон шахидтер жөнүндө аларды өлүп калды деп айтпагыла деп атат. Алар тирүү, бирок силер аны сезбейсиңер деп атат. Мына көрүңүздөр, бул жерде айырма, биз аны сезбейбиз. Ал биз сезе турган жашоо эмес. Ал кабырдын жашоосу башкача. Ошондой эле Аллах субхана таала башка аятта пайгамбарыбызга айтат: "Ва ла tahsabanna alladhina yuqtaluna fi sabilillahi amwata
Бәл ахияну инда раббихим юрзакун деп. Пайгамбар айтып атат, ал Аллах Тааланын жолунда каза таап өлгөндөрдү өлүп калды деп ойлобогун. Алар Аллах Тааланын алдында тирүү, өзүлөрүнүн ырызкылары келип ырызкыланып турушат деп атат. Муну эмне себептен Аллах Таала бизге айтты? Демек, алар Аллах Тааланын алдында тирүү, бирок то биз ойлогондой могу жашоодо тирүү эмес. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи тирүү деп айткандай эле биз ошондой шахидтерди да тирүү деп айтабыз. Бирок алардын тирүүлүгү барзак жашоосу таптакыр башка. Ошондуктан сахабалар өлгөндөн кийин алардын артында калган мал мүлкү бөлүнгөн, аялдары өзлөрүнүн жана мөөнөтү бүткөндөн кийин башкаларга турмушка чыккан. Ошо өлдү деп туруп ошо өлгөн адамдын өкүмүн жүргүзүшкөн. Бул эмнени билдирип атат? Демек, бул жашоо менен барзак жашоосунун такыр баягы окшош болгондугун билдирип турат. Барзак жашоосу ал өзүнчө жашоо, аякта тирүүлүк башка, бул жашоодогу тирүүлүк башка. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи кабырында тирүү деп ошонун аркасында Аллах Таалага жакпаган ширк иштерди, ширк амалдарды же болбосо ширк алып бара турган амалдарды кылганыбыз таптакыр туура эмес. Муну баарын шариятыбыз тыйып келген. Эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо барзак жашоосунда тирүүлүк кадимки эле биздин жашоого окшогондо айтат эле да, мен өлгөн жокмун, мага кайсы убакта келип муктаждыгыңарды айтсаңар, мен кеңеш берип, чечип бергенге жардам берем деп айтып коет эле. Андай болгон жок. Сахабалар эч качан Алла Таала пайгамбар саллаллаху алейхи кабырына келип жалдырап ал жерден эч нерсе сурап, эч нерсени айтып даттанган эмес. Ошондуктан ушул маселени жакшы билип коюшубуз керек. Эми даттануу деген эмне? Даттануу деген эми кыргызга белгилүү болгон эле адамдын башына баягы кыйынчылык келгенде же кандай бир мүшкүл иш чыккан болсо, бирөөгө арыз муңун айтып ошентип. Анан көбүнчө адатта эми адамдарга белгилүү даттанууну эмнеге айтат адам баласы? Ошо бирөөгө даттануусун айткан болсо, демек ошондон жардам сурайт, же кеңеш сурайт, же туура багыт сурайт. Кандайдыр бир себеп менен кылат. Ошонун бир максаты бар. Жөн эле бир убакыт өткөрөйүн деп эле бирөөгө сүйлөп алып кетип калбайт да. Бул адатта ошондой, ошо жардам катары талап кылынат. Эми өтүп кеткенден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бирөө барып, мен ошо пайгамбарыбызга даттанып атам деген болсо, бул көбүнчө Алла Таала билет, көптөгөн адамдар муну ширк маанисинде кылып коюшу толук ыктымал. Эмне себептен? Анткени ошо пайгамбарыбызга даттанып атам деп арыз муңун айтып туруп, ошо менен биргеликте ошонун өзүнүн муктаждыгын жоюп бер, ушу кыйынчылыктан чыгар деп ошонун ичине камтып ниет кылып коет. Бул демек ширк болуп саналат. Эмнеге? Анткени өлгөн, каза болгон адамдан өзүнүн муктаждыгын суроо бул ширк болуп саналат. Анткени адам баласы өлгөндөн кийин анын колунан эч нерсе келбейт. Муктаждыкты чече турган жалгыз Алла Таала. Кандай муктаждык болбосун, мейли ырызкы сурайбы, ден соолук сурайбы, хидаят сурайбы, башына мүшкүл иш түшсө ошону жоюлушун сурайбы, кандай муктаждык болбосун, аны бир гана Алла Тааладан сураш керек. Эгерде ким адам баласы өлгөндөн кийин мейли ал олия дейбизби же пайгамбар дейбизби, ошого барып арбагана жалдырап, менин муктаждыгымды чечип бер деп жалдыраган болсо, демек ал ширк кылды. Алла Таала Куранда айтат: "Иннал масаджида лиллахи фала тад'у ма'аллахи ахада." Акыйкатта бардык мечиттерибиз, сажда кылуучу жайлар Алла Таалага таандык. Фала тад'у ма'аллахи ахада. Аллах субхана таала менен биргеликте эч бир нерсеге дуа кылбагыла деп атат. Ва дуа кылуу бул ибадат деп айтып кеттик. Ким Аллах субхана тааланы башкага бирөөгө дуа кылган болсо, ал демек ширк келтирди. Ошондуктан ким ошо даттануу деген сөздү же болбосо ошо даттануунун ичине өзүнүн муктаждыгын айтып, ошону жоюп бериңиз, ошо кыйынчылыкка түшүп калдым, мейли ырызык болсо ырызкын берип, же болбосо башына иш түшкөн болсо ушундан кутулдуңуз деген маанини камтып туруп, ушундай мааниде айткан болсо, демек Алла Таалага ал ширк кошкон болуп саналат. Эгерде ал жөн эле даттануумду айтып койдум, эч бир нерсени талап кылган жокмун, андай ниетим жок деп айткан болсо, демек андай адам биринчиден адашуунун жолун ачып атат, ширкке жол ачып атат жана ал кем акылдыкты билдирет. Кантип бир адам баласы ушул башына кыйынчылык түшкөн болсо, эч бир нерсени талап кылбай эле бирөөгө барып эле жөн эле даттанып койсун, ушундай деп. Анын көпчүлүк учурда анын аркасынан бир ошол даттануусун айтып, аркасынан ошол өзүндөгү бир мүшкүл ишти чечүүнү же болбосо чечүү жолун талап кылат. Анан адам баласы же олиянын же пайгамбардын кабырына барып туруп ошо даттануусун айтып эле жөн эле кетип калам деген буга ишениш да кыйын.
Ошондуктан кандай болбосун адам баласы сак болуш керек. Бул жерде ошол өкүмүн баяндап коюу, бирөөгө өкүм чыгаруу эмес, бирок да ушул иштин эмнеге алып бараарын билдирип коюу максатында айтып атабыз. Жанагындай, эгерде ким ошо даттанам деп өзүнүн арызы муңун айтып туруп, ошол менен биргеликте ошол даттанып аткан нерселерин жоюп берсин, муктаждыгын жойсун, ушунун аркасында пайгамбардан жардам сурап атам деген мааниде айткан болсо, анда ширк кылган болсун. Эгерде жанагындай жөн эле бир өзүнүн даттануусун эч бир нерсени талап кылып айтып койгон болсо, анда ал эмне? Бул адашуу, арам болуп саналат, ширкке жол ачат жана ошол адамдын акылы кем экенин билдирет. Анткени жөн эле барып даттануу бул деген эч бир пайдасы жок болсо, эмне кереги бар аяка барып даттануу? Ошондуктан ушул маселеге жакшылап көңүл бурушубуз керек. Акыйда маселесинде, дуа маселесинде жеңил санабашыбыз керек. Өтө таң калыштуу ушу адамдар эмне себептен эле ушундай баягы дуа маселесине келгенде, Алла Таала кайрылуу маселесине келгенде эле мазарларга бара берет, кээ бирөөсү олияларга же болбосо пайгамбарлардын арбактарына кайрылып ушинтип жалдырай беришет. Алла Таалага болсо жана жогоруда аятта айткандай мага дуа кылсын деп атат. Мен жооп берем деп атат. Алла Таала бизге эң жакын нерсе, Алла Таала баарын билип турат, угуп турат. Анан ошо пайгамбарларды, периштелерди, баардык махлуктарды жараткан Алла Тааланы таштап салабыз дагы, анан ушундай махлуктарга кайрылабыз. Бул өтө бир чоң күнөө болуп саналат жана кем акылдыкты билдирет. Ошондуктан чыныгы мусулман, чыныгы жүрөгүндө ыйманы бар адам, ыйманы күчтүү адам баардык муктаждыгын Алла Тааладан гана үмүт этет жана Алла Таалага гана дуа кылып ошол аркылуу чечип алат. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң алгачкы Бадыр согушунда эмне кылды эле ошо душмандарга жолугар алдында Алла Таалага жалдырап, эки колун көтөрүп алып, кечке ошо кийими түшүп калганга чейин дуа кылган да. Пайгамбар башынан Алла Таалага жалдырап сураган. Мына Алла Таала ошентип анан жеңиш алып келип берди. Истигаса кылган, аябай ушуну жалдырап Алла Таалага дуа кылып сураган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү ушинтип. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар башы менен күнү түнү намаз окуп Алла Таалага ибадат кылып жалдырган. Ошондо Айша энебиз сурайт, сиз эмнеге мынча көп кыйналып намаз окуйсуз, ушу буттары жооруп кеткенге чейин намаз окучусуз? Алла Таала сиздин өткөн кеткен күнөөңүздү кечирди эле го дегенде пайгамбар айтып атат. Мен ушу Алла Таалага шүкүр кылуучу кул болоюн деп атам деген. Көрдүңүздөрбү? Афала акун абдан шакура дейт. Мына ошол нерселерге шүкүр кылуучу кул кантип болбоюн, ошондой болоюн деп атам деп. Мына ошентип жалдырап пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла Таалага ибадат кылчу да. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биз үчүн үлгү да. Алла Таала Куранда айткандай, силер үчүн Алла Тааланын элчисине үлгү бар дегенде, үлгү бар биз үчүн. Алла Таала кандай сыйынышты, кантип жалдырышын баарын бизге үйрөтүп кеткен. Мына ушул үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келип ушул нерсеге чакырып кеткен. Демек биз Алла Таалага гана жалдырашыбыз керек. Бул маселени эмнеге ушу көңүл буруп айтып атабыз? Анткени азыркы заман мурунку замандагыдай заман эмес. Мына бир жаман иш көрүнүп калган болсо, ал жай тараачу заман эмес. Азыр тез тарап атат. Мына дүйнөнүн тиги башында туруп бир нерсени видеого түшүрүп таратып койгон болсо, дүйнөнүн тиги башына чыгып кетип атат. Интернет, соц тармак аркылуу. Элдерге туура эмес түшүнүп кирип калат ошонун аркасынан. Экинчиден, жанагындай элге белгилүү болгон кишилер таратса, көп адамдар ошолордон үлгү алып, ошолорду үлгү катары көрөт. Ушинтип пайгамбарыбызга даттанса болот турбайбы деп анан ачык айкын ширктерди кыла башташат, билип билбей. Ошонун аркасы менен. Мына ошентип үммөткө дагы зыян келет, адам баласынын жеке өзүнүн динине да зыян келет. Ошондуктан бул маселе өтө коркунучтуу. Ар бир адам көңүл буруш керек. Окуш керек, үйрөнүш керек, билиш керек, издеш керек. Ээрчиме болбош керек. Ар бир маселени сурап тактап, аныктап турушубуз керек. Антпесе бул ширк маселеси бат эле адамдарга тарап кетиши ыктымал. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сахабалары үчүн корккон ширк маселеси биз үчүн эмне болот? Өзүңүздөр элестетип көрүңүздөр. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, ушундай нерсеге катуу көңүл буралар. Өзүбүздүн жаныбыздан дагы, абадан да артык көңүл буралар. Анткени биздин негизги руханий жаныбыз, руханий байлыгыбыз ушул Аллах субхана таала түздүн тавхид байлыгыбыз. Эгерде мындан ажыраган болсок, анда биздин эч бир бул дүйнөдө жүргөн пайдабыз да калбайт, акыретте жоготуучулардын катарына кирип калабыз, Кудай таалам сактасын. Ошондуктан бул өтө зарыл маселе. Кийинки маселе ушуга байланыштуу болгон шафаат маселеси.
Шафаат деген эмне? Шафаат деген бул бирөө үчүн ортомчулукка түшүү да. Бир жакшылыкты алып келүү максатында же болбосо бир жамандыкты кетирүү максатында. Мисалы баягы адамдардын ортосунда болгон мамиле аркылуу түшүндүрө турган болсок, мисалы бир адам бир нерсеге муктаж болуп калды же башына бир кыйын иш түшүп калды. Анан бири таанышына барат, бир жакынына барат, менде ушундай бир иш болуп атат, бул ишти мен өзүм чече албайм, баланча деген киши чечет экен, сен ошону жакшы таанып турбайсыңбы, ошого барып сүйлөшүп бербейсиңби, жумушун бүтүрүп бербейсиң десе, мына ошону шафаат дейт да. Ортого түшүүнү шафаат деп айтат. Кыскача түшүнүк ошондой. Биздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн үммөтү үчүн шафаат кылат. Алла Таалага жалдырап, ортомчу болуп, биздин кызыкчылыгыбыз үчүн шафаат кылат. Бирок кайсы убакта тирүүгөсүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шафаат кылган, Алла Таалага дуа кылып, мисалы бирөө мен үчүн дуа кылып кой десе, Алла Таалага жалдырап дуа кылып берген. Анткени адам тирүү болгон кезде, дуа кылганга мүмкүнчүлүгү бар болгон кезде эч бир баягы проблема жок эле, туура деп айтабыз. Адам баласы тирүү кезинде дуа кылуу мүмкүнчүлүгү бар болсо, андан бар дуа сураса эчтеке болбойт. Мисалы бир адам бир жакшы адамга барып, таква деп ойлогон адамга барып дуа кылып коңузчу десе, ал туруп дуа кылып койгон болсо, бул шариятта уруксат берилет тирүү кезинде. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кыямат күнү баягы адамдын баары тирилип келгенден кийин дагы ошо эсеп кысап болуп аткан учурда ошол жакта да шафаат кылат. Муну да эч ким четке какпайт. Анткени шафаат кылуу бул бар анык нерсе. Бирок ошол шафаат деген сөздү кээ бирөөсү туура эмес түшүнүп алышып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өтүп кеткенден кийин кабырына барыппы же барбайбы, шафаатты пайгамбарыбыздан сурашып, мага шафаат кыл деп. Же болбосо жана ширк кылып аткан ширки амалдарын шафаат деген сөз менен жаап коюшуп, жашырып, ана ширк кылгандар бар да. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабырына барып же барбай жардам сурашат, ырызкы бер дешет, муктаждыгымды жой дешет, иши кылып бир жакшылык бер деп жардам сурашат дагы, эмне кылып атат десе, мен шафаат сурап атам деп коет. Мына бул кандай аталышы менен атабасын, ал ширк болуп саналат. Мына ушул нерседен сактанышыбыз керек. Албетте биздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шафаат кылат, бирок да ал өзүнүн шарият көрсөткөн жолу менен, шарият көрсөткөн учурларда, шарият көрсөткөн жайларда шафаат кылат. Тирүүгөсүндө жанагындай айтып кеткен шафаат кылчу, кыямат күнү тирилгенден кийин биз үчүн шафаат кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өткөндөн кийин кабыр жашоосунда, барзак жашоосунда жашап аткан кезде шафаат кылып кой деп ал кишиге барып жалдырап сураган болсо такыр тыйы салынат. Бул нерсе болбойт. Жанагы даттануу маселесине эле окшоп калат. Кээ бир убакта чоң ширк болот. Эгерде баягындай жардам суроо максатында кылынган болсо, эгерде жөн эле мага дуа кыл деп кайрылган болсо, анда адашуу, ширк алып бара турган чоң күнөө болуп саналат. Ошондуктан өтө сактаныш керек. Мына шафааттын түшүндүрүүмүз кыскасы ушундай. Эмне себептен муну биз айтып кеттик? Анткени мурунку мушриктер дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда пайгамбарыбыз даават кылган мушриктер дагы өздөрүнүн ширкин биз шафаат гана талап кылып атабыз деп ушинтип баягы жаап жашырып актанышкан. Алла Таала Куранда айтат: "Ва я'будуна мин дуниллахи ма ла yadurruhum ва ла yanfa'uhum ва yaquluna haula shufa'auna 'indallah" деген. Ошо мушриктер жөнүндө айтып атат Алла. Алла Тааладан башка аларга зыян да бербеген, пайда да бербеген нерселерге сыйынышып, жана буттар жана ошого окшогон айкелдерге сыйынышып, алар айтышат дейт. Haula shufa'auna 'indallah. Булар биз үчүн Алла Тааланын алдында шафаатчылар деп айтышат деген. Көрдүңүздөрбү? Ачык айкын Алла Таала алардын кылган ширктерин баяндап берип атат. Ошо алар шафаат аркылуу кылышчу. Ошондой эле башка аятта айтып атат, алар ошо мушриктер өздөрүнүн сыйынган ошо буттарга, айкелдерге сыйынган себеби эмне деп айтат? Ма нa'будухум илля лиqarribuna ilalloh zulfa. Биз аларга сыйынабыз, эмне себептен деп атат? Ма na'budухум илля, бир гана ошо бизди Алла Таалага жакындатсын деген маанайда гана сыйынабыз деген. Көрдүңүздөрбү? Мурунку мушриктер өздөрүнүн ширкин ушинтип акташчу, ушинтип ширктерин жабышчу. Биз аларга сыйынганыбыздын, жалдыраганыбыздын себеби алар биз үчүн шафаат кылат. Бизди Алла Таалага бизди жакындатат деп. Мына ушундай эле көрүнүштө азыркы кээ бир өздөрү мусулманмын деп ошо пайгамбарлардын
кабырына, пайгамбарыбыздын кабырына барып же олиялардын кабырына барып ушинтип жалдырагандар бар да. Бул нерсе болбойт, Алла Таалага гана дуа кылбайсыңбы, Алла Таалага гана кайрылбайсың десе, алар эмне деп айтышат? Биз шафаат гана тилөө максатында кылып атабыз деп ушинтип актанышат да. Алар шафаат дейби, башка ат менен атайбы, мунун баары тең ширк болуп саналат. Эгерде жардам сурап шафаат максатында кылып атабыз деп жардам сураган болсо, мына ушул нерсени биз жакшы түшүнүп алышыбыз керек. Анткени баардык эле учурда шафаат кыла турган адамдар, мейли бул жашоодо болсун же тиги дүйнөдө тирилгенден кийин дароо эле алар шафаат кыла беришпейт. Шафаат кылганга акылуу болгон адамдын баары, пайгамбарлардан болобу, периштелерден болобу же жакшы таква адамдардан болобу, баары тең өздөрү билемдик кылып эле алдын ала эле уруксаты жок эле шафаат кыла бербейт. Анткени шафаат бул Алла Тааланын мүлкү. Алла Таала Куранда айткандай: Кул лиллахи шафаату жамиа. Айткын, баардык шафаат Алла Таалага таандык деп айткын деп. Лаху мулку самавати вал ард. Аны үчүн асманда жердик анын мүлкү ага таандык деп. Демек, Алла Таала айткандай, шафааттын баары тең Алла Таалага таандык. Кул лиллахи шафаату жамиа. Баардык шафааттын түрү Алла Тааланын өзүнө гана таандык деп. Жана ошондой эле шафаат кылам деген адамга Алла Таала уруксат бермейинче алар шафаат кыла албайт. Бул биринчи шарты шафааттын. Экинчиси, ким үчүн шафаат кылган ачкан болсо, ошол адамдан Алла Таала разы болуп, ошол адамга Алла Таала разы болуш керек. Ар кимге барып эле шафаат кыла албайт. Мисалы, кафир, мушриктер үчүн эч ким шафаат кыла албайт. Алла Таала Куранда ачык айтат: "Вала танфаум шафаату шафиин". Аларга шафаатчылар шафааты пайда келтирбейт деп атат. Мушриктер жөнүндө айтылат. Шафаатка ээ боло турган адам бул мусулман адам. Ла илаха иллаллахту айтып, ошого амал кылган адам, ошо таухидти түшүнгөн адам гана шафаатка жетет. Ошондой адамга гана шафаат ыйгарылат. Жана ошондой эле шафаат кылам деп аткан адамга Алла Таала уруксат бериш керек. Шафаат алып аткан адамга Алла Таала разы болуш керек. Мына баарыбыз эле мусулмандар Аятал Курси деген аятты, Бакара сүрөсүндөгү аятты окуйбуз. Жатарда окуйбуз, ар бир намаз сайын окуйбуз. Ошондо Алла Таала айтып атат: "Мен заллази яшфау индаху илля бизни". Алла Тааланын алдында деп атат, эч ким уруксат жок шафаат кылбайт деп. Ошого ой жүгүртүп көрдүкпү, ошо ойлонуп көрдүңүзбү? Мына Алла Тааланын алдында эч ким уруксат жок шафаат кыла албайт деп. Качан гана Алла Таала уруксат бергенде алат. Башка аятта айтып атат Алла Таала периштелер жөнүндө: "Вала яшфауна илля лиман иртада". Алар өздөрү качан гана Алла Таала ошол шафаат алып аткан кишиге разы болгондо гана шафаат кыла алышат деп. Ибн Аббастын ошол кайсы адамга ошол ла илаха иллаллах шахадасын ыйгарып ыра көргөндөн кийин ошонан шафаат ошондо разы болот депчи. Демек, мындайча айтканда, ким ла илаха иллаллахты карманып ошого амал кылса, ошого Алла Таала разы болот деп. Бул момун, таухидти кармаган адам үчүн. Башка аятта Алла Таала айтып: "Яума ла танфау шафаат илля ман азина lir-рахману ва радия лаху кавла". Ушундай. "Яума идин ла танфау шафаат илля ман азина lir-рахману ва радия лаху кавла". Кыямат күнү Аллах субханалла Рахман уруксат берип разы болбоюнча эч бир шафаат пайда бербейт деп атат. Мына бул жерде ачык айкын айтып атат. Алла Таала Рахман өзү гана уруксат берип разы болбоюнча шафаат кыямат күнү пайда бербейт деп. Жана Алла Таала башка аятта айтып атат: "Канча деген асманда канча деген периштелер бар" дейт. Алардын шафааты эч бир пайда бербейт. Илля мин ба'да ай азаналлах. Бир гана Аллах субхана таала уруксат берген убакытта гана пайда берет дейт. Кимге Аллах субхана таала ошо уруксат бергенде гана ошо периштеге шафаат кыласың деп, ана ошондо гана алар шафаат кыла алат. Ага чейин шафаат кыла алышпайт. Ошондуктан баягы адам баласы шафаат талап кылып атам деп эле олиялардан, пайгамбарлардан жардам сурай берген болбойт. Шафаат бул Алла Тааланын мүлкү. Алла Таала уруксат бергенде гана ошолор шафаат кылышат. Мына бул жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн Бухари, Муслимде ачык келген Анас ибн Малик риваят кылган хадис бар. Мына кыямат күнү элдер тирилгенден кийин
элдер ошо махшар аянтында чогулуп көп узак убакыт бою күтүшөт Алла Тааланын соту качан башталат деп. Ошондо элдер кыйналгандан бизге ушу пайгамбарлар шафаат кылсын, Алла Таалага барып айтсын, эсеп кысапты баштарсын деп талап кылышат. Анан ошентип Адам алейхисаламга барат, бизге шафаат кылып бериңиз деп. Ал киши да өзүнүн үзүрүн айтат. Андан кийин Нух алейхисаламга келишет. Ал киши да өзүнүн үзүрүн айтат. Андан кийин Ибрахимге, анан Муса, Исага келишет. Баары тең баш тартышат, биз шафаат кыла албайбыз деп. Анан акырында пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келет. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен шафаат кылам деп Аллах субхана таалага барып руксат алат биринчиден. Алла Таалага жолукканга. Андан кийин Алла Таала руксат бергенден кийин Алла Тааланын алдына барып сажда кылып жыгылат ошондон. Аллах субхана таалага жалдырап сурайт. Алла Таала бул дүйнөдө үйрөтпөгөн мактоо сөздөрүн үйрөтөт, ошону айтып Алла Тааланы мактайт. Анан канча убакыт Алла Таала жалдырганда, ошондо Алла Таала эми башыңды көтөр, сурай турган нерсеңди айт, ошону берем, шафаат кыл, шафаатыңды кабыл кылам деп ошондо гана айтам. Көрүңүздөрбү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо адамдар өлүп тирилгенден кийин Алла Таалага жалдырап барып ана шафаат кылып атат. Өзү билемдик кылып эч бир уруксат албай туруп эле дароо эле шафаат кылып салган жок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бул ачык айкын эле билим турат. Ушул окуяны, ушул хадисти окуган адам түшүнөт ачык айкын. Демек бул шафаат Алла Тааланын мүлкү экен. Биздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шафаат кылганда да Алла Тааланын руксаты менен, Алла Тааланын буйругу менен кылат экен. Демек адам баласы эмне кылыш керек? Шафаатка, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шафаатына жетем деген болсо, анда Алла Таалага кайрылыш керек. О Алла Таала, мага пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам шафаатын мага насип кыл. Жана ошондой эле периштелердин шафаатын же башка момун жакшы адамдардын шафаатын насип кыл деп, демек шафаатты кимден сурашыбыз керек экен? Алла Тааладан гана сурашыбыз керек. Анткени ал шафаат Алла Тааланын мүлкү да, ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мүлкү эмес, же эч бир олиянын мүлкү эмес, бул Алла Тааланын мүлкү. Анан ошол мүлктү Алла Тааланын өзүнө гана сурайбыз. Анан ошондо гана биздин кылган ибадаттарыбыз туура болот. Шафаат маселесин дагы туура түшүнөбүз. Азыр көптөгөн адамдар бар, билбей жүргөн, же болбосо адашып жүргөн, же болбосо атайын эле ушул адашуу жолуна чакырып жүргөндөр, ошо шафаат кылабыз, же шафаат талап кылабыз деген максатта арбактарга, олияларга, пайгамбарларга сыйынып жүргөндөр бар. Шафаат кылабыз деп ошолордон жардам сурашат, ошолорго кайрылышат. Өтө таң калыштуу нерсе, ар бир мусулман жана аятал курсисин окугандай эле ар бир намазда, мейли парз болобу же нафил сүннет намаз болобу, Фатиха сүрөсүн окуйбуз. Мына ошол жерде өзүбүз күнү түнү айтып атабыз. Ияка нa'буду ва ияка настаин. Сага гана сыйынабыз жана сенден гана жардам сурайбыз деп күнү түнү какшайбыз да. Бирок ошого маани берип ой жүгүртпөйбүз. Мына биз ибадатты бир гана Алла Таалага гана арнап атабыз. Ияка нa'буду. Сага гана сыйынабыз деп атабыз. Ва ияка настаин, жана сенден гана жардам сурайбыз деп атабыз. Мына ушинтип айтып алып, анан башыбызга кыйынчылык түшкөндө эле ар кандай ушундай махлуктарга барып биз кайрыла берсек кандай болот биздин акыбалыбыз? Ошондуктан ар бир мусулман ислам дининин артыкчылыгын жакшы билиш керек. Аллах субхана тааланын акысын так билиш керек. Ислам дининин айырмаланган эң баягы көрүнүктүү бул сыпаты бул эмне? Ушу бир гана Кудай Таалага жалгыз сыйынууда да. Биздин еврейлерден, христиандардан, башка коомдон айырмабыз ушунда. Жалгыз Алла Тааланын өзүнө гана сыйынып, ушу менен биз айырмаланабыз. Мына ушул нерсени Алла Таала бизден талап кылган, жана бардык пайгамбарлардан жана алардын үммөтүнөн талап кылган. Ана биздин акыркы динибиз ислам дини да ушул нерсеге башын жасап, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул нерсеге чакырып, ушул нерсени үйрөтүп, ошол нерсеге күйүп, бул жашоодо өткөн. Биз дагы ошол жолду жолдошубуз керек. Мына акыркы сөзүбүз болсун, дагы ошол шафаатка байланыштуу бир хадис. Бул дагы өтө ачык айтылган хадис. Ким акыл жүгүртүп ойлонгон болсо, шафаат деген эмне, ал кимге таандык жана кимге ыйгарылат, ачык айкын түшүнүп алса болот. Абу Хурайра аттуу сахаба ошо Бухаридеги хадисте риваят кылат. Бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип мындай деп сурайт да: "О Алланын элчиси" дейт. "Бул сиздин шафаатыңызга жетип эң бактылуу боло турган адам ким?" деп сурайт. Көрдүңүздөр, бул сахабанын суроосу.
ошо сиздин шафаатыңызга жетип эң бактылуу боло турган адам ким деп сурап атат. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "О Абу Хурайра, ушул хадисти, ушул суроону сенден бөлөк башка адам биринчи сураарын ойлогон эмес. Мындайча айтканда, сени ушу биринчи сурайт деп ойлодум эле" дейт да пайгамбар сөйтөт. Эмне себептен? Анткени ушул хадиске көңүл буруп, ошого тырышканың себептүү ушинтип ойлодум эле. Бул суроону сенден биринчи эч ким сурабайт деп ойлодум эле деп туруп анан айтып атат мындай ушул. Ошо кыямат күнүндө ошо менин шафаатыма жетип бактылуу боло турган адам бул ким? Ла илаха иллаллах деп чын жүрөгү менен айткан адам деп атат. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү эмне таухидке үндүп, ошо ла илаха иллаллахка үндөп кетти. Ал айткан жок бул жерде. Менден келип сурасаңар мен желе берип коем. Мага гана жалдырагыла, менден сурагыла деген жок. Көрүңүздөр, ошо шафаат качан берилет? Ошого барып, ошо шафааттын ошо берилүүсүн ла илаха иллаллах келмесине байлап туруп айтып атат. Ким ла илаха келмесин чын жүрөгү менен айтса да болот. Чын жүрөгү менен айтса деген болот, ыхластуулук менен айтып, маанисин түшүнүп, ошого амал кылууну айтат. Мына ошого ыйгарылат деп атат. Көрүңүздөрбү? Мына ошол чыныгы бактылуу адам. Ла илаха маанисин айтып кеттик, бул Аллах субхана тааладан башка сыйынууга татык зат жок деп биз бардык сыйынууну Алла таалага арнашыбыз да. Бардык сыйынууну Алла таалага арнагандан кийин дуаны дагы, тилекти дагы, шафаатты кимден сураш керек? Алла тааладан сураш керек. Мына чыныгы шафаатка жете турган адам ушул. Эгерде ким пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шафаатына жетем деген болсо, анда ошо ла илаха иллаллахты кармап ошого амал кылыш керек. Алла тааланын өзүнө гана сыйынып, өзүнөн гана сурагыш керек. Мына ошондо гана биз эмне? Чын динди кармаган жана ошо шафаатка, чыныгы шафаатка жетүү жолуна түшкөн адам болуп саналабыз. Ошондо Аллах субхана тааланын акысын туура беребиз. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолун туура ээрчийбиз. Анан чыныгы мусулман болуп, ар бир шариатта келген өкүмдөрдү өз жайына койгон болуп саналабыз. Аллах субхана таала бардык мусулмандарга туура илим берсин, таухидке бекем кылсын, ар кандай адашуудан, таухидти буза турган же болбосо алсырата турган бардык жолдордон бизди сактап, үммөтүбүзгө таухидти жана сүннөттү насип кылсын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.